Туғандар, ассаламу алейкум. Шул Бешқашқаны тартып көрсөтөбүз, туғандар. Бешқашқа Жалал-Абадта шаардын өзүндө, туғандар. Басқан тұрғаны шул мына. Шауылды қанат екен. Аттын ээси менин жанында. Ат боюнча бир сыр айтып беребиз, Ака, жакшысызбы, тынчсызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңөр тынчсыңарбы? Бешқашқаны пулдайбыз, Кудай кааласа. Бешқашқаны ушу пулдайлы деп турабыз. Кайта бериң, алыс кетип калбаң. Бешқашқанын жашы канча болду, ака? Бешқашқа азыр пышты, жазга мына майга Кудай кааласа жаңасы болот да, 4 жаш болот. Жазга 4 жаш болот, Кудай кааласа? 4 жаш болот, Жаңасы болот экен, отугундар. Ооба. Бул Бешқашқан аз бою канча чыгат экен? Боюн биз тартпадык, 1.60 чыгат го дейм жөн эле. Өз чамада 1.60 чыгат. Өз чамада 60 чыгат. Ичкен жеген жакшыбы? Ичкен жегени Тээп иштегендиги жок кандай, шаштыгы? Ден соолугу мыкты. Мыкты. Жакшы экен. Атты бир салып көрдүңөрбү? Тарбузун жардыңарбы? Атты үкаларым чабатты. Былтыр чапты, быйыл азыр кам чабылып атат. Топко кириши, чыгышы, жүгүрүшү сонун. Жакшы. Азыр экен анда. Ден башын көрсөтөйүн тугандар. Кашкабагын, мойнуларын, көкүрөктөрүн. Нар басып коңсы аркасынан көрөлүп жаткан. Шöyle басып көрүң өзүң басында, мына тугандар. Бул аттын ата теги бир айтыңыз, бери басып коң, ака. Аттын ата тегин айтыңыз. Ата теги буну мынакта Акыл аканын аты чыккан Шалпаң деген. Карингендик Акыл акадан чыккан. Ошол Шалпаңдын кызын алгам мен. Биз ошоктан болуп калды. Ошо кызын алгамын. Тани деген акасынан алгам мен. Ошондо ошонун ичинде барган. Анан атасын сурасам, атасы да ошол Акыл аканын бир жерде аты болгон экен, ошонун баласы экен. Эми ошол тараптагы билгендер болсо билет да. Но 1-2 жылбы, 3 жылбы болуп калган дейт, ошо жалпак ташка сатылган дейт анычы. Сураштырдым мен дагычы. Атасы улакка жүгүрүп жүргөн ат болгон муну. Улакка жакшы эле дейт го, мен көргөн эмесмин, эми айтымдары боюнча. Ошондой экен тугандар. Оңго солго бир поворотторун кылып бир чимирилтип коюңузчу бир кыска. Өтө бир учкаяк нерсе экен тугандар, көрүп атасыңар. Жаныбар. Бурулгандары. Тарбияны жакшы алып тур бу жаныбар. Бул эзилип чабыл элек да. Такшал элек да? Эзилип чабыл элек. Бирок кириш чыгышы алган адам ошо салып көрүп алат да, Кудай кааласа. Буюрса. Канча сурап атасың, ака? Дитке жакыныраак кылып бир айтыңызчы басын. Буну эми бар эле долларды сүйлөп атат. Долларга $3000 коюп атам мен дагычы. $3000 коюп атаса, 255 000 болот тугандар. Примерно ошондой болуп калат. 255 000 болот. Сомго $3000 экен. Мына тугандар, көрүп атасыңар. Шабылдаган ат экен. Шабылдаган, дени таза экен, мына көрүп атасыңар. Жаныбар аттын. $3000. Ошо аттын басы коюлду тугандар. Кабоочулар чалып, кеми болот Кудай кааласа. Эми бизде сөзсүз кеми болот го. Сөзсүз кеми болот да. Кудай буйрса кемин сүйлөшөсүңөр тугандар. Мына аттын дени башы баары жакшы экен. Агам айтат, ат жакшы эле дейт, кичине тыйын керек болуп калды дейт, ошого эле сатабыз дейт. Атты өзүбүз ат кылабыз деп багып кармап өстүрүп аттык эле колунан бери дейт. Ошондой тугандар. Келип көрөрсүздөр тугандар. Жалал-Абадта шаардын өзүндө. Келип минип көрүлө. Улак-булакка сүйлөшүп, договор кылып барып чабып көрүлө, Кудай буйрса. Ким алса дагы жакшы колдорго насип кылсын. Тынч болула, бар болула.